Жумабеков: Малик Аликеевди да, Асель Кадырбекованы да бутуна тургузуп чыгардык. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимзилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков ырчы Малик Аликеев жана Асель Кадырбекованы бутуна тургузуп, ооруканадан чыгаргандарын кабарлар орг редакциясына берген маегинде айтты. Малик Аликеевдин эки жамбашына тең операция жасалып, ийгиликтүү болду. 10 күндөй болуп калды. Таластагы үйүнө алып чыгып кетишкен. 90дон ашкан Маликтин күчтүү сыйга татыган апасы бар экен. Баласын тартипке чакырып, жаш баладай караганын көрүп суктандым. Жакын арада басып калат деген үмүттөбүз. Ал эми Аселди дагы бутуна тургузуп, ооруканадан чыгарганыбызга 10 күндөй болуп калды. Азыр үй бүлөсүнүн маңдайында отурат, деди академик Жумабеков. Булак чындык KG. Айзада Жамгырчиева: депутат болгончо эриме эркелегеним жакшы. Телеалпароочу Айзада Жамгырчиева аны жогорку кеңештин депутаты болууга аракет кылып жатат деп сындагандарга жооп кайтарды. Ал инстаграмдагы баракчасына эл өкүлү болгончо күйөөмө эркелеп жүргөн жакшы деген пикирин жазган. Эл өкүлү болгончо азырынча элимдин эрге тийсем эримдин эрке кызы болуп жүргөнгө эмне жетсин деп билдирүү калтырган алпароочу. Буга чейин Айзада Жамгырчиева ага айрым партиялардан парламенттик шайлоого талапкер болууга сунуш түшүп жатканы тууралуу айткан сөзү интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Булак репортер KG. Балбак Төлөбаев кызматтык унаасын сатып, тез жардам машинасын сатып алууну чечти. Балбак Төлөбаев Каракол шаарына тез жардам машинасын сатып алуу үчүн кызматтык унаалардын бирин сатуу же алмаштыруу жөнүндө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу атка минер маалымат булактарына билдирди. Мен муну тез жана мыйзамдуу түрдө кантип жасоо керектиги боюнча тапшырма бердим. Эгер аны сатсак, алган акчабызды тез жардам машинасын сатып алууга жумшайбыз. Балким кимдир бирөө биз менен алмашкысы келет. Бул маселе күн тартибинде чечилет, деди ал. Булак аргумент KG. 5 маал намаз окуган бала экен. Борончу Кудайбергенов аны өлдү деп жазган жигит менен баарлашты. Куудул Борончу Кудайбергенов өлдү деп жалган маалымат таратты делген Марлен Жолдубаев Куудулдун өзүнө байланышка чыкты. Бул тууралуу Борончу Кудайбергенов 7-каналга берген маегинде айтты. Сиздин маалыматты чыгарган мен эмесмин, кечирим сурайм, деп чалды. Өзү 5 маал намаз окуган, абдан адамгерчиликтүү, бирөөгө кыянатчылык кылайын деген ою жок экен. Мекенчил футбол боюнча Кыргызстандын курамасында ойногон спортчу бала экен. Менин атымдан бирөө фейк аккаунт ачып, мени жаманатты кылайын деген экен. Менин абалым сиздикинен дагы жаман болуп турат. Канча адам билбей каргап жатат, деди. Мен ага видео кайрылуу жасап, элге кайрыл дедим. Марлен Жолдубаев жалган маалымат тараткан чыныгы жүздү табуу үчүн укук коргоо органдарына кайрылганын Борончу Кудайбергенов кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Ош облустук ооруканасынын курулушун демилгелеген медик Виталий Сергеев каза болду. СССРдин эл дарыгери, Кыргызстандын жана Орусиянын эмгек сиңирген врачы, доцент, медицина илимдеринин кандидаты Виталий Сергеев 4 августта 89 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Профессор Шайырбек Сулайманов медик оорудан улам көз жумганын билдирди. Сергеевдин демилгеси менен 1970-жылы Ош шаарында көп профилдүү оорукана куруу чечими кабыл алынган. Бир нече жылдан кийин 800 орунга ылайыкталган бейтапкана пайдаланууга берилген. Ош облустук ооруканасында 30 жыл башкы дарыгер болгон жана анын жетекчилиги астында 1300 врач, 21.000 медкызматкер билимин жогорулаткан. 9 медик диссертация жактаган. Сергеев 1931-жылы Тажикстанда туулган. 1935-жылы үй бүлө Фрунзеге көчүп келген. Сергеев мектепти аяктагандан кийин Кыргыз медициналык институтуна тапшырган. Окууну аяктагандан кийин жубайы экөө эмгек жолун Өзгөн райондук ооруканадан баштаган. Көп өтпөй хирург Өзгөн райондук ооруканасынын башкы дарыгери болуп дайындалган. 1964-жылдан тартып облустук оорукананы жетектеп турган. 1994-жылы ал үй бүлөсү Орусиянын Калуга аймагынын Мыстихина айылына көчүп кеткен. Булак клуб KG. Адвокат. Министр Улукбек Кочкоров кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек.
Жактоочу Бактыбек Жумашев Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башкы прокуратурага арыз менен кайрылууга даярданууда. Анын айтымында Улукбек Кочкоров Бишкек шаарындагы Каарылар үйүнүн мурдагы директору Эркингүл Абдылдаеваны мыйзамсыз кызматтан алган. Бирок Абдылдаева сотко кайрылып, жогорку сотто дагы мыйзамсыз кызматтан алынганын далилдеп утуп алган. Бирок министр Улукбек Кочкоров Абдылдаеваны кайра кызматына койбой жатат. Министрликтен мага алгылыктуу жооп бербей жатышат. Абдылдаеваны кызматка кайрадан коюп, албаган айлык акысын төлөп бериши керек. Соттор Абдылдаева мыйзамсыз кызматтан алынганы боюнча чечим чыгарган. Министр Улукбек Кочкоров соттун чечимин аткарбагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп билдирген жактоочу 24 KG маалымат агенттигине. Булак Назар News KG. Миңдеген кыргызстандыктар Россия менен каттамын ачылышын күтүп жатат. Борбор Азия мамлекеттеринде анын ичинен Кыргызстанда дагы Россия менен аба каттамдарынын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Россия 1 августтан тарта 3 мамлекет Улуу Британия, Туркия жана Танзания менен авиа каттамын жандандырды. 11 августтан тарта бардык багыттар боюнча ачылаары айтылууда, бирок муну тастыктаган расмий маалымат жок. Борбор Азия мамлекеттеринде анын ичинен Кыргызстанда Россия менен аба каттамдарынын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Чегара жабылгандан кийин миңдеген адамдар сыртта калып, учурда алардын көбү үйүнө кайтууну көздөп турушат. Кыргызстанда аба жолдору Россия менен бир учурда ачылат. Кыргыз Республикасынын жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Аккышевдин айтымында, республика сентябрдан тарта 4 мамлекет менен аба каттамын ачууга даяр. Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилигинин маалыматына караганда, 2020 жылдын март айынан карантин жарыялангандан тарта мекенине 22.400 жаран кайтып келген. Ал эми Россияда канча кыргызстандык бар экендиги боюнча так маалымат жок. Ар күнү чартердик каттам менен жөнөтөбүз жана улам башка жарандар келип жатат. Москвадагы элчиликке эле 10 миңге чукул адам кетебиз деп жазылган. Башка тизме биздин канцелярия жана башкы консулдуктар тарабынан түзүлүп жатат деп айтып беришкен элчиликтин маалымат кызматынан. Элчиликтин маалыматына караганда, карантиндин башталышы менен 93 чартердик жана автобустук 52 каттам уюштурулуп, жарандар ташылган, анткени менен кете албай калгандар дагы деле бар. 20 марттан тарта элчиликтин алдында штаб иштей баштады. Эвакуация менен Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиликтин мекемелери алектенди. Пандемия башталгандан соң миграция кызмат активдешип, жарандар үчүн иш орундарын издөөнү активдештирдик. Иш берүүчүлөр менен түз сүйлөштүк. 6000ге жакын иш орун таптык. 3000 киши ишке орношту. Учурда дагы 3,5 миң ваканттык орун бар дешти элчиликтен. 600 кишини хостелдерге жайгаштырышкан. 7000ге чукул үй-бүлөгө тамак аш жагынан республикалык штабтын, диаспоралардын жана демөөрчүлөрдүн эсебинен жардам көрсөтүлгөн. Булак Спутник KG. Сегизбаев менен Жолдубаева жоопко тартылабы? Жарандык активист Адил Турдукулов Өмүрбек Тегебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго мыйзамсыз кылмыш ишин козгогон УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди жана экс-башчы прокурор Индира Жолдубаеваны, ошондой эле жогорудагы кылмыш иши боюнча чечим чыгарган сотторду жоопко тартуу керек дейт. Бул тууралуу Турдукулов жетектеген саясий репрессияларга каршылык комитети билдирүү таратты. Аны менен катар Текебаев менен Чотоновду шайлоо өнөктүгү башталганга чейин актоо керектиги айтылды. Бул тууралуу ЖБ Медиа порталы билдирди. Бул кылмыш иши 1 жылдан бери 1 май райондук сотунда каралып жатат. Иштин ойдон чыгарылганы буйртма экени көрүнүп турса дагы, азыркыга чейин өкүм чыккан жок. Биздин оюбузча, оппозициялык көз караштагы саясатчыны ооздуктоо үчүн процесс атайлап создуктурулуп жатат деп жазылат комитеттин билдирүүсүндө. Текебаев менен Чотонов шайлоо өнөктүгү расмий жарыяланганга чейин толугу менен акталууга тийиш. Бул бир жагынан шайлоонун жыйынтыгын легитимдештирүүгө өбөлгө түшсө, экинчиден шайлоочулар менен шайлоо өнөктүгүнүн катышуучуларынын шайлоо процессине болгон ишенимин жогорулатат дешет алар. Булак Аргумент KG.